Жап-жашына кайла үйүмө болуп калды. Майында эле койдум эле. Арбаңыз эже. Атам баласы. Жардам керекпи? Бар бол айланайын, кел. Кайдан чыга калдың? Түшкө кирчүдөй болуп. Жап-жакшы эле келатканбыз. Эмне болуп кеткенин билбедим. Тык эле токтоп калды. Шоферіңіз bir жака кетти беле. Айнем, шопур мен. Шеп болсо, артқа отырғышта тұрат. Көріп атасыңды? Қана, мен қарап көрейінші. Айнем ай, аны қой отыр. Андан көрі мұның свечасын қарап көрелі. Тоқ жетпей қалған оқшайды. Ой, еже, өзіңіз оңды біле айдап жүрген ұстығы барбайлы. Саяз ұшырында трактор, комбайн айдап жүрген бізденем. Анам бұл кеп болып қалдыр. Рахматыным, оғара бол болу. Еже, уақытты қоротпай, мен чалып, эвакуаторды чақырып тұрып, машинеңізді жүктеп жөнетейін. Анан сізді шевіңізді салып тұрып, машинаменен үйіңізге жеткіріп қояйын. Рахматыным, оғара бол болғын. Мұны мен аздыр өлі өзім оңдап алам. Ой, еже, уарекерчілігі деле жоқ. Жеткіріп сіздей адамдан бата алу деген қандай жақшы. Қана, жүріңіздер. Айнем, оғара бол болчу. Эх, эже, қарыпсыз. Тұрмыш өзінікін алыптыр. Арадан қанша жыл өтті. Жашауымда сізге жолықтырған Құдайға мың мәртебе шүкір. Сізге жолықпағанымда балкім мен азыр түрмөдө болмокмун. Ал тургай түрүү жүрөт белем, бери жараткан билет. Мен сізге арға жоқтан қайырлы отам, байке. Машинам бұзылып жолда қалдым, байке. Жанымда тиыным да қалбай қалыптыр. Кичине акча жақтан жардам беріп тұрбайсызбы? 100 сом, 200 сом болса деле. Азыр 200 сом болот? Болот, байке, чоң рахмат. Мана, жалқоолук кантип адамдарды алдап, жеңил акча табыштын бир жолун көрсөттү. Анан дагы бирөөнө барып сурадым. Анан башкасына бардым. Таң калыштуусу көбү ишенишип 100 сом, 200 сом, кээ бирлери 500 сомго чейин берип жатышты. Инем, эмне мынча катуу ойлонуп кеттиң? Тынччылыкпы? Эмне болду? Эже. Өткөн кеткендерди эстеп баратам да. Сайын бул жорук мен үчүн бизнеске айланып, анан дагы актёрдук чеберчилигим да күчөй баштады. Канчалык көп акча таап, канчалык ар кимди алдаган сайын тапканым жукпай,
артқа кетіп бараттым. Жалқаулық мен іштегенден қачырып, маңдай тер менен адал ақша тапқандан қачырып, болған жігіттік намызымды таштатып, ар кимди алдап, жеңіл жол менен келген ақшаға түртіп, анан ақырында көшө таптаған селсияқа айланды. Тур. Сен не қайра келіп жатып алдың ба? Бар башқа жаққа барып жат. Бол, жөне. Тур. Ekөөбүз таанышпаптырбыз дагы. Сөз калаксып жатып. Мен Дарханмын, Бермет эже. Дархан, сен Дархансың ба? Саламатсызбы, эже? Саламатчылык. Эже, курсагым аябай ачты, эже. Бир аз акча бере аласызбы, эже? Атың ким? Атым Дархан. Дархан? Жакшы атың бар экен. Маанисин билесиңби? Жок, билбейм. Кең. Кенен дегенди билдирет. Тыйындын да ошондой мааниси бар. Мээнет, аракет, эмгек деген. Албетте, эгер ал адал жол менен табылган болсо. Ушул жолду кантип тандап алдың? Өзүң жакшынакай эле жигит экенсиң. Эже, бул жолду мен тандады дейсизби, эже? Тагдырым ушундай экен, эже. Жок, Тагдырым. жок иним. Тагдырга шылтап коюу бул жоопкерчиликтен кутулуунун эң оңой жолу. Кулк мүнөзүң, адаттарың, аракеттериң тагдырыңдын себеби. Бир жолу мен аябай акча керек болуп, жардам сурап туугандарыма кайрылалы десем, күйөөм болбой койду. Адамдардан сурануу эшигин ачсаң, жараткан ага жакырчылыктын эшигин ачып коет. Менин бергеним бат эле түгүнөт. Ал эми Кудайдан сурансаң, ал ырыскыны дайым берүүчү. Ошондо Бермет эженин сөзү жүрөгүмө ийне менен сайгандай тыз этет дейди. Мен азыр бул дүкөнгө кирип, сага жегенге бир нерсе алып чыгайын. Эже, убары болбой эле акчасын берип койбойсузбу? Мен өзүм барып эле алып алам. Жок иним, акча менен кошо шайтан кирет. А сен азыр барып эле арак ичесиң ал акчага. А эгерде сен мас абалыңда бир балеге кабылсаң, анда мен себепкер болуп калам. Мен азыр сага жегенге бир нерсе алып келем. Макулбу? Азыр токтоп тур. Бирок мен сураганга чындап эле аргасыз элем. Дархан, Дархан. Чын эле ойлоп көрсөм, мен Кудайдан сурабай эле адамдардан сурап көнүп кетипмин. Бермет эже айткандай, кайыр сурап олтуруп, чакырчылыктын төбүнө түшүп кетипмин. Бул Дархан. Бул менин жолдошум Алибек. Ассаламу алейкум. Если бы я только знал, чего ты хочешь на самом деле, Бектер, может быть... Бул жакка кирип, шашпай жуунуп чык, тубат.
Кел отур. Айдоочулук күбөлүгүң барбы? Сары майдай сактап жүрөм. Мен сен эртең бир жумушка сүйлөшүп койдум. Азыр жатып эс ал. Эртең бирге барабыз. Рахмат байке. Келчи. Бала менен эмес эле периште менен учурашкандай кубандым. Ким? Менден ушул пакиза балдарда жийиркенип, Менин атым болсо, жел могуз көргөндөй качып калганына көп болгон. Өткөндү өзгөртө албайсың иним. Бирок мындан ары кандай жашашың өзүңдөн. Жараткан сага дагы бир мүмкүнчүлүк берип жатат. Ошону колдон чыгарба. рахмат байке. Мен жумушка киргенден кийин, бир айдан кийин келип, сизди, байкемди эч таба албадым. А бүгүн көрүп алып, асмандагы ай түшкөндөй ушунчалык кубандым десеңиз. Сага жолуккандан кийин көп өтпөй биз чет өлкөгө көчүп кеттик. Аякта жүргөндө сени көп ойлодум. Эмне болду экен деп. Кандай тагдырда дечи элем. Азыр Кудайга ыраазымын. Аман турбайсыңбы Дархан айланай?